Елімізде жаштарыбызды окуган муун жаркын келечекте айтып атпайбызбы? Ушу китеп окууга биз ар бирибиз үндөшүбүз керек. Жада калса ар бир ата-эне китеп балдарыбызды китеп окууга өзүбүз үлгү болуп балдар китеп окууга үндөшүбүз керек. Мен кечээ ушул эл менен жолукканда айтып атам, ушул 500 сомдук телефон көтөргөн бала бар десем, бирде андасанда бир адам чыкпаса, баары 20 000 сомго, 30 000 сомго телефон алып беребиз. Бирок сиз акыркы жолу ушу балдарыңызга, аялыңызга, үй бүлөңүзгө бир китеп окуп кой деп акыркы жолу канча сомдук же кайсы китепти сатып алып барып бердиңиз? Кээде жаштарды күнөөлөйбүз. Жаштар китеп окуп атат, моундай болуп кетти, бузулуп баратат, адеп аклагы бузулду дейбиз. Бирок биз ата-энелер, биз улуу муун ошол жаштарга бир китеп алып берип, үйдө бир китеп турса, адайым монтип китеп турса, балдарга китепти алып барып бере берсең, бала деле ойлонот да, могу китепти ачып көрөт дегендей. Анан кийин балдарыбызга жаш муунга өзүбүз шартты түзүп бере берсек, карак базарга барсак, ата-энелер небересине кант алып келбесейин же бир мөмө жемиш алып келсе бара албайт. Карак курсак үчүн баардык нерсени арнап атабыз. Бирок жан дүйнөнү тоюндуруу үчүн, жан дүйнөнү азыктандырыш үчүн бир балдарыбызга бир кам көрүп атабызбы, жаштарыбызга бир кам көрүп атабызбы деген терең ойлуу суроолор жатат. Мен ойлойм, бул суроону ар бир ата-эне, ар бир адам өзүнө берип, терең ойлонушубуз керек деп ойлойм. Мисалы үчүн ушул үй бүлөнүн ынтымагы жөнүндө бир үй бүлө же неке жана үй бүлө дегендер ушундай бир темада дагы бир кароо сынактарды өткөрүү боюнчачы. Аябай бир олуттуу маселени кабыр астына койдуңуз. Кечээ биз азыр аймактарды кыдырып жүрөбүз. Кечээ Жалал Абад областында болдум. Анан мен ушул бир көйгөйдү байкадым. Элибиздеги ушул үй бүлөлүк маселе аябай олуттуу бойдон турат. Үй бүлөлүк көпчүлүк жаштарыбыз үй бүлөдө кандай башкаруу болуш керек же үй бүлө башкача айтканда үй бүлө саясатын билбей, же апасын дей албай жигиттер, же аялын дей албай, ортодо арсар маң болуп жүргөн жаштарыбыз толтура көрүнөт. Күйөөсүн дей албай, же кайненесин дей албай, же өзүнүн апасын тандай албай, ортодо маң болуп жүргөн кыздарыбыз толтура. Башкача айтканда, үй бүлө курууга биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү даяр эместей көрүнөт. Анан кийин баягы менин мындай байкашымча, биздеги ошол үй бүлө боюнча дагы терең ушул маселелер эгерде кайненеси мындай кемчиликтүү же заалымыраак болуп калган болсо, маселени кантип чечиш керек? Кемчилик эгерде келин тараптан болсо кантип чечиш керек? Могул көйгөйдү чече турган бир китеп көрүнбөйт. Бизде 3 ай жазылып жүрөт да, буну ислам дини аябай олуттуу сонун чечмелеп берген. Мен кечээ ушул Жалал Абад областынан кийин кечинде ушул биз дагы ушул маалымат каражаттарын чакырып, ушул сен айткан маселени дароо кабыргасынан койгондо, ушу кийинки жылга жакшы бир ниет кылып койдук. Кудай буйруса бир жакшы бир үй бүлө туурасында китеп жазып, ушул кийинки жылдары конкурста ушул үй бүлөлүк маселеге көбүрөөк басым жасасакпы деген ойлор келди.